Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүн күнгө карай жума, дал ушул студиябызды бүгүнкү темабызга ылайыкташтырып келген сыйязды шаңга бөлөгөн таңкы конокторубуз бар. Биз менен Маек болмокчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул коногубузга негизи ушул маектешүүгө Адекс курулуш компаниясынын директору Оларбек Бакырдинов байкебиз келген. Жана ошондой эле ушул Адекс курулуш компаниясынын баягы курулуш иштери боюнча негизги кеңешчиси Улан Дүйшөбаев байкебиз келди. Ассаламу алейкум. Кандай келиңиздер? Кутмандыңыздар. Кудайга шүгүр буюрса. Аянттын алдында табыш кыйын болду деген. Жакшы. Алгач эле ушул таң дегенди кандай түшүнөсүздөр баягы? Таң сиздер үчүн кандай атат, ушундай ишкер адамдар үчүн? Биз үчүн бул дайыма эле түйшүк менен айтат. Анткени дегенде бизде жоопкерчилик, биз үй курабыз да. Үй куруу деген болсо бир адамдын мындай жашоосундагы бир жолу үй курушу мүмкүн да. Ошол себептен бизде аябай бир чоң жоопкерчилик турат. Күн эртең менен турганда биз өзүбүздүн дагы түйшүктөн тышкары мындай үй бүлөбүздүн жоопкерчилигинен тышкары башка бирлердин жоопкерчилигин алганыбыз мындай кандай десем дем күч берет да. Ошол себептен туруп иштешибиз керек да. Жакшы. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз дал ушул Адекс компаниясы туурасында сюжеттен кийин кайрадан эфирибизге кайтабыз. Ар бир кыргыз татыктуу үйдө бактылуу жашоого укуктуу, сапаттуу, бардык шарттары каралган, арзан жана тез арада курулуп бүтүүчү турак жайлар замандын талабы. Жаратылыш кырсыктарына туруштук берип, кардарлардын купулуна толгон мындай үйлөрдү курууну Адекс компаниясы ишке ашырууда. Адекс International компаниясы азыркы учурда Кыргызстандын курулуш индустриясына мен ачык айта алам, муну жаңылык киргизип жатабыз да. Бул инновация киргизип жатабыз да. Бул эмне? Биз заманбап Америкада, Канадада салынып жүргөн үйлөрдү Кыргызстанга алып келип атабыз да. Биздин компаниянын кардарлары Америкага, Европага барбай туруп, Европадагы деңгээлдеги үйгө жашаганга толук мүмкүнчүлүгү бар да. Бир гана Адекс курулуш компаниясы Кыргыз Республикасында канадалык СИП структурасы изоляцияланган панель технологиясы менен курууга уруксат алган. Ал эми курулуп жаткан үйлөрдүн өрткө туруштук берүүсү 3-чү даражада турат. СИП панель дубалы түзмө-түз өрттөн күйүүсүнө 1 саат туруштук берет. Өзүн өзү өчүрүү касиетине да ээ. Дубалдын ички бетин гипсокартон менен каптап салуу өрттүн пайда болбоосуна толук кепилдик берет, дейт компаниянын башкы директору. Эң негизги материал катары биз экструдированный пенополистиролду колдонобуз да. Физикалык дагы характеристикасы мындай өзүнүн кандай десем маңызы да башкачараак экен да. Анткени ал өзү өчүп калган свойствого ээ да. СИП панель технологиясы менен турак жайды жылдын бардык мезгилинде курууга мүмкүн. Дубалы бир калыпта түз, туш кагазын чаптоого кургак жана ыңгайлуу. Куруп бириктирүүдө техникасыз 3-4 жумушчу күчү менен салынат. Бир фабты, 200 квадрат метрлик фабты 20 күн ичинде салып бүткөн элек да. Толугу менен ачылышына чейинчи. Ошондо элдер аябай таң калган да. Чындыгында таң калып мындай кандай десем 20 күн ичинде бул кыргызга жомоктой эле сезилди да. Биздики негизи элдер 1 жыл, 2 жыл жакшы эле билет болсо керек, бар өмүр бою үй салып жүргөн кишилер бар да. Адекс курулуш компаниясы кайрымдуулук иштерди аткарууда да өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Мисалга алсак, 2017 жылдын сентябрь айында түзүлгөн долбоор боюнча компания Чүй облусунун Жайыл районуна коомдук уюмдар менен биргеликте 36 үй бүлө жашоого ылайыкталган 7 турак жай куруп берген. Өзүңүздөр көргөндөй эле курулуп бүткөн үйлөр өзүнүн сапаттуулугу менен айырмаланат. Ошондой эле үйлөр өтө кыска убакыттын ичинде салынып бүткөн. Башкача айтканда 1 айдын ичинде салынып бүтүп, уже жашоого ылайыкталып берилген. Ал эми бул үйлөрдүн ачылышы октябрь айында болуп, жашоочулары октябрь-декабрь айларынан баштап көчүп келе башташкан. Жалпы жөнүнөн алып караганда жашап жаткандарына 4 айдын жүзү болду. Анда үйдүн сапаты менен өздөрүнүн оозунан угуп көрсөк. Жылуу болду кышында. Азыр обогреватель сайбай эле күн жылуу. Бир обогреватель менен 3 комната жылып аткандан кирпичный үйлөргө караганда жакшы эле жылуулук берет окшойт. Ал эми Кызыл Дыйкан айыл өкмөтүнүн башчысы төмөнкүлөрдү айтып берип, компанияга өз ыраазычылыгын билдирди. 3 каттачтан дагы тышкары азыркы күндө биз берге 8 каттачтагы салдырсак деген бир ушу ой максаттар бар да. Ошо суранып кетели, ошо кайрымдуулук фондго, ушул Адекс компаниясына ошо
бизге дагы мындай ушул салып бергениңиздерге дагы суранабыз да. Сапаттуу, ыңгайлуу, заманбап жана баасы асман тиребеген үйлөрдө жашагыңыз келеби? Анда ADEX курулуш компаниясы сиздерге жардамга келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, немесе биз кайрадан эфирибизге кайтабыз. Бүгүн бизде конокто ADEX курулуш компаниясынын башкы мүдүрү Уларбек Бакырдинов байкебиз, жана ошондой эле ошол эле курулуш компаниянын курулуш иштери боюнча башкы кеңешчиси Уланбек Дүшөбаев байкебиз. Алгачкы эле сиздерге болгондой бул кызыктуу суроо болушу мүмкүн. Негизи ушул компаниянын тарыхы тууралуу айтып кетсеңиз, каякта кандай ачылды, кандай түйшүктөр болду башында? Эми биздин компания ADEX International деген курулуш компаниясы 2013-жылы официалдуу түрдө мамлекеттен регистрация өткөнбүз. Жана 2013-жылдан башка компанияларга окшоп эле кирпич менен жана башка традиционный материалды топкозго ошондой менен куруп келгенбиз да. 2016-жылдан баштап биз Кыргызстанга жаңы бир инновациялык курулуш индустриясына бир инновация киргизели деп жаңы технология боюнча изилденип баштаганбыз. Ошонун алкагында 2017-жылы мамлекеттен сертификациядан өтүп SIP панель деп коебуз, SIP технология, канадский технология боюнча үй салууга уруксат алганбыз да. Ошол учурдан баштап основной мындай негизги багытыбыз ушул жаңы технология менен үйлөр сала баштадык да. Демек, баягы кыргыз элине эксклюзивдүү жаңы өзгөчөлүк менен эми мен тамаша иретинде бир четинен тамаша ар бир тамашанын эмне деп коечу негизи түпкүрүндө чындык деп айтабыз да. Биз Америкага барбай туруп кыргыз жарандар да, Баткенде болобу, Нарында болобу, Американын үйүндө жашасын дегенди каалачу элек да. Кудайга шүгүр, азыркы учурда биздин компания ошол нерсени ишке ашырып жатат да. Максаттарга жетип келе жатат. Да, биз канадский, американский типтеги үйлөрдү биз кинолордон көрүп калабыз го. Ошондой үйлөрдү азыр айылдарга салып жүрөбүз да. Анан бул сюжеттен дагы көрүп калдык, ошол үйлөрдүн негизги баягы биз салып жүргөн, биз көрүп жүргөн үйлөрдөн айырмачылыктары өтө эле көп экен да. Ошол дагы балким элге белгилүү болбогон, балким ушул сюжетте көрүнбөгөн дагы кандай айырмачылыктар бар? Эми башынан айтып кетсек, негизиненчи биз үйлөрдү салып жүргөндө, курулуш индустрияда иштеп жүргөндөн билебиз да, кыргыз эли баарыбыз тең эле үй салалы, үй куралы деп мындай жылуу үйдө жашайлы деп кыялданабыз да. Бирок өмүр бою отун аз жагалы, өмүр бою мындай үйүн салып бүтө албай эле болгон учурлар көп экен. Өмүрүнүн бою үй салбай кетип калган. Эмнеге дегенде мындай да, калькуляция деген болуш керек да. Сен үйүңдү эсептешиң керек да, канчага сенин үйүң бүтөт жана канча убакыт жашайсың депчи. Биздики болсо, например, бир жылы бир фундаментин коюп, экинчи жылы кирпичин коюп, үчүнчү жылы крышасын жаап, төртүнчү ошентип отурса, арадан 10 жыл өтүп кеткен дагы, 10 жылда ага жашабай туруп эле аябай көп семейнин үй бүлөлүк бюджеттин акчасы кирип кеткен да. То есть бул мындай кандай десем, перерасход да, то есть көп чагаша кетирип алган, убакыттан да кетирген жана үй бүлөлүк бюджетке да түздөн түз влиять этет да бул нерсечи. Ошону биз кантип бир үнөмдөсөк болот деп ойлонуп жүрдүк эле да. Ошонун алкагында ушул технология келди да. Бул технология болсо, биз 45 күнүн ичинде үйдү толугу менен бүтүрүп, адам кирип жашай бергидей болот. 45 күнүн ичинде бүтүрүп бересиздер. 45 күнүн ичинде бүтүрүп беребиз да. Негизи биз өзүбүздүн практикада, мындай реалдуу түрдө практикада 20 күнүн ичинде толугу менен бүтүргөн учур болду да. 200 квадрат метрлик үйдү 20 күнүн ичинде толугу менен бүтүрүп жатканда рекорд деп койсок болот. Рекорд деп койсок болот. Демек, тездиги менен да айырмаланат экен да дал ушул. Бул технология тездиги менен да айырмаланат. Жана бул технология өзүнүн сапаты менен айырмаланат да. Биздики, например, жер титирөөгө жана башка мындай природалык мындай бир жаратылыштын көрүнүштөрү бар го. Ошого туруштук бешкек да биздин үйүбүзчү. Ошол нерселердин баарына төп келген технология да. Анан Уланбек сизге бир суроо бермек турат. Ошол үйдүн мындай техникалык коопсуздугу тууралуу айтып кетсеңиз. Биз канчалык деңгээлде ошол сиздердин үйдүн баягы коопсуздугуна ишенишибиз керек? Ошол тууралуу. Бул үйлөр аябай сейсмостойкий болот. Жер титирөөгө бекем, тез курулат. Азыр эң кымбат убакыт дегенде эле убакытты эконом кылыш керек да. Алла Таала убакыт бергенден кийин ошол убакытты курулушка эле жумшап салбай көбүн эрте бүтүрүп, качественно, уютно кылып бергенге аракет кылабыз да. Калган убактысын ошо керектүү өзүнүн жеке убактысына үнөмдөп беребиз да. Берсе болот. Ал эми ушул баягы региондор боюнча областтарда салынып келеткен баягы рельефтерге, жер шарттарга ылайыкташтырылганбы? Бардык жерге салса болот да биздикичи. Особенно могу көчкү жүргөн, жер титиреген жерлерге да. Анан Уларбек беке, негизи ушул азыркы учурда
кайсы канча региондорго сиздер салып берип атасыздар, анан баардык эле Кыргызстандын баардык региондоруна барып, эгерде ошол жака буйртма түшсө барып салып бере аласыздарбы? Ооба, биздин компаниянын эң негизги мындай философиясы же мындай багыты деп коебуз го, бул биз өтө колубуздан келишинче мобилдүү болгонго аракет кылып атабыз да. Анткени деген, например, бирөө Таласка салгысы келет, бирөө Баткенге салгысы келет да. Биздики болсо эң негизгиси мындай кылабыз да. Байке келди, эжеке келди, үйүнүн проектисин тандайбыз, эжеке менен отуруп кеңешипчи. Үйдүн проектиси тандалгандан кийин анын сметный стоимостун чыгарабыз. То есть үй канчага турат экенчи, да, алдын ала точно ар бир болтунан бери эсептеп чыгабыз да, эсептеп чыккандан кийин ошол акчага тийиштүү акчаны бөлүп чыгабыз да, ошол акчага полный материалдарын сатып алабыз дагы. Бир машина болсо бир машина, эки машина болсо эки машина менен балдар кетишет ошол жергечи, точкагачы. Барып дагы жылбай туруп ордунан үйдү бүтүрүп анан кайра чыгып кетишет да. Демек болушунча өзлөрүнө баардык шарттарды түзүп алып барып туруп салып анан кетет экен да. Да, то есть имеется в виду, биз барып алып ал жерден салып аткан үй салып аткан адамдын, кандай десем, бизге тамак бер, бизге жатакана бер, бизге дагы бир нерсе бер, биздин жеке проблемабыз деп биздин баардык шарттар өзүңүздө. Да, биз толугу менен өзүбүз уюштуруу процессин өзүбүз кылабыз да. Анан балдар менен да ушундай сүйлөшүлгөн, мындай мобильный группалар болуп иштешет да. Андан тышкары дагы колу билген строитель балдар болсо региондордончу бизге азыркы учурда чыгып атышат иштешели депчи. Анан биз колубуздан ким кайсыл строитель бала колу билген болсо баардыгына тең инструктаж өтүп ушул технология менен салганга бекер эле көрсөтүп берип атабыз. Демек жумуш орду менен да камсыз кыласыздар. Колубуздан келишинче да, анткени дегенде биздикинде стройканы билген адам болсо, например, бизде случайлар бар азыр. Бул технологияны адам өзү куруп алса болот да, если стройканы билген, колу билген бала болсо, киши болсочу, өзүлөрү эле курабыз деп атышат да, биз болгондо эки кишини бөлүп берип атабыз. Алар как инструктор катары эле чогуу жүрүп көрсөтүп атышат. Калганы болсо тилер өзүлөрү салып кете берет да. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол адам акчаны үйдү курууда акчаны дагы үнөмдөйт да. Өз колу менен үй салып. Өз колу менен үйүн салат экен да. Анан ошол буйртма тууралуу да сөз болуп кетти. Негизи эле ошол интернет аркылуу буйртма берсе, же балким өзүңүздөрдүн атайын мисалы Play Marketте тиркемеңиздер барбы? Болсо айтып өтсөңүздөр баягы коомчулукка баягы маалымат катарында. Бизде азыркы учурда Play Marketте же башка мындай, кандай десем, сиз айткан сот тармактарда биздин өзүбүздүн страничкаларыбыз бар, мындай баракчаларыбыз бар. Баракчалар аркылуу кайрылса болот, жана өзүбүздүн биздин телефондар аркылуу кайрылса болот да. Азыркы учурда жана биздин компания 2017-жылы ачык сөз, 2017-жылы биз бул технологияны апробировать этип көрдүк. Апробировать этип дегенде рынокко сунуштап көрдүк да. Сунуштап көрдүк дагы ушул жылы практика көрсөтүп жатат. Элдин кызыгуусу күчтүү. Суроо талап күчтүү. Анткени дегенде биздики билесиңер да, Кыргызстанда сарафанный радио жакшы иштейт эмеспи? Бир тууганын салса эле, бир тойго баргандан кийин эле элдин баары билет да, тиги жылуу үй салыптыр дегенчи. Анан финский үйлөрдө бизден илгертеден түшүнүк бар экен, ошол себептен кызыгуу күчтүү болуп атат да. Жана азыркы учурда Кудай буйруса, ушул жылдын жайга чейин буйруса, республиканын 7 областында биздин өкүлчүлүктөр ачылат деп, да, азыркы учурда уже конкреттүү түрдө иштеп жүрүп атат да, буйруса. Жакшы. Алгач ошо Уланбайке баягы үйлөрдү салуунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып өттүңүз. Ушу материалдардын да өзгөчөлүгү жогоруда сюжеттен көргөндө баягы өрт чыгып кетүү коркунучунан дагы алдын алат деген баягы өзгөчөлүктөр бар экен. Дагы баса белгилеп өтсөңүз, кандай баягы өзүнө өзгөчөлүк элдерге чечмелеп берип, кененирээк ошол айтылбаган нерселерди. Сыппан элдин ортосунда пенополистирол бар, анын өзүнүн самоозатухающий эффектиси бар. Жалындап күйбөйт да, күйүп барат эле өчүп кала берет. Сыртында ОСБ Кроношпан деген влагостойкий, тоже огнеупорный ОСБ плиталар келет чет мамлекеттен. Ошолорду колдонуп жасайбыз да. Анан ички отделкасына противопожарный безопасность деп гипсокартон урулат. Алда өзүнчө бир коопсуздук да. Коопсуздук. Анан бул негизи эле бул идеяны каяктан келип чыкты? Негизи ошол бир жерден көрүп келдиңиздерби же бул идеяны кандай алып келдиңиздер? Бул суроого жооп берсек мындай да, негизи азыркы учурда Кыргызстандын экономикасын алдыга сүрөп, Кыргызстанды алдыга сүрөп бараткан негизи биздин мигранттар болуп жатат да. Мигранттар Россияга барып, башка мамлекеттерге барып, эл жерге барып, жаңы технологиялар, жаңы нерселерди көрүп келип атышат да. Ошол жерден кыялданып келген байкелерибиз бар эле. Ушундай үйлөрдү Кыргызстанга да салсак кандай болот эле депчи. Анан бияка келип өзлөрүнүн ойлорун айтып сунуштагандан Кыргызстандан патриот байкелер бул нерсени колдоп, азыркы учурда ушул технология Кыргызстан элине кызматка өтүп да. Дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бизде азыркы учурда курулушта иштеп жаткан негизги куруучу балдар
бүт бар тең Россияда иштеп келген да ушул технологияны. Демек адистер экен да. Адистер да. Ар бири Өз жумушун ишин мыкты билген адистер. Айтып кетсек, улам деле Россияда именно ушул технология менен көп жыл кызмат кылган бала, иштеп келген бала да. Россияда бул технология аябай эле өнүккөн экен. Анткени Россиянын билесиңер да погодасы суук, аларга жылуу үйлөр керек. Ошол себептен Россияда азыркы учурда 600ге жакындай компания, курулуш компания бар экен да. Именно ушул технологияны жүз салгандар да. Бул суук жактарында да. Анан быйыл ошол бизде региондорду өнүктүрүү жылы деп президент жарыялаган. Анан ошолго байланыштуу ошол эмеге байланыштуу мамлекет тарабынан балким сиздерге жардам берилет же мамлекет менен чогуу иш алып барганга колдоо болуп атабы же сиздер мындай өзүңүздөр сунуштап көрдүңүздөрбү? Азыркы учурда конкрет түрдө мамлекет менен бул тууралуу сүйлөшүүлөр жүрө элек. Биз өзүбүз тараптан сунуш кыла элебиз. Анткени деген биз эң негизгиси мамлекетке барып жетип сүйлөшүү үчүн биринчиден элдин мындайча айтканда көрөлү дегенбиз да, эл кантип кабыл алат. Да, суроо талапка жалаша деп. Анткени деген биз азыр колдон келишинче айтып атпайбызбы? Эл мындай бизге келген кардар эмнени кааласа, биз ошого жараша кыймылдап атабыз да. Эң негизгиси анын кыялы да. Допустим, кээ бир кишилер айтат да, мен фундаментин өзүм куюп берейин, силер мага дубалын коюп бергиле дейт. Биз дубалын коюп беребиз. Кээ бир кишилер айтат, мен силер мага толугу менен бүтүрүп бергиле дейт. Ошонтип азыр мындай негизги кардарлар менен иштешип жатабыз да. Анан кардарлардын мындайча айтканда каалоолору сиз айткандай сыяктуу болуп, бизге ипотечный кредитование же башка бир маселелер өзлөрү сунуштап атышат. Бирок анын үстүнөн биз азыркы учурда мындай ойлонууларды жүрүп атабыз да. Анткени дегенде биз да колдон келишинче кардар эртеңки күнү кыйналып калбагыдай ыңгайлуу шарттар. Буга олуттуу түрдө карай эле экенсиздер да. Дагы жакшы баса илей турчу нерсе жогоруда сюжетте баягы башка тармактар менен же болбосо биргелешип атайын кайрымдуулук деп айтсак болот. Мындайча айтканда жогоруда биздин темабыз ошо садака туурасында болуп өттү. Баягы биргелешип жеңилдетүүлөр менен үйлөрдү куруп береткенсиздер. Дагы ушул туурасында маалымат берип өтсөңүз. Биздин эң негизги мындайча айтканда өнөктөш партнер деп коебуз го. Партнерлорубуздун бири бул Ассалам гуманитардык фонду. Ассалам гуманитардык фонду билесиңер Кыргызстандын булуң бурчуна социалдык объектилерди салып беришет да. Социалдык объектилерди салып берген учурда биз аябай төмөндөтүлгөн ал курулуштардан биз эч бир акча таппастан эле болгону элге кызмат иретинде иштеп беребиз да. Балдар дагы бизде курулушта иштеген балдар дагы айлык майнасын аябай аз кылып иштешет. Жана биз материалды баары тең өз баасында кылып арзан баада ыңгайлаштырып беребиз да. Атайын мындай жеңилдетип берет экенсиздер. Жеңилдетип берет экенсиз. Айтып кетсек, күзүндө эле Кара Балтага 35 квартира салдык Ассалам менен кошо. 35 квартира муктаж болгон адамдарга бекер таратылды да. Бекер таратылды, жакшы. Анан азыркы учурда ошол дагы мындай башка элдерге дагы балким үлгү болуш үчүн элдер тарабынан кандай кабыл алынат? Бул жактан дагы биз сюжеттен көрүп кеттик. Мындай элдер мындай ошол жакта кандай ыңгайлуулуктары жакшы экенин чыгарып беришет. Анан башка дагы региондордо элдер кандай кабыл алышат? Эми бизде Кыргызстанда финский домдор деп илгери бар болчу экен жылуу тамдарчы. Ошол финский домдор деп элестетип атышат да көбүнчөсү. Ошол себептен кызыгуулар да көп да. Бирок эң негизгиси азыркы учурда региондордо салабыз деген кишилер аябай эле көп болуп турат да. Ал эми Бишкекте болсо, Бишкекте кардарлар. Эми Бишкекте деген курулуш индустриясында аябай көп конкуренция көп болгон себептен үй салам деген киши негизи баш айланып калат экен, эмнени тандарын билбей элечи ары бери басып калат экен да. Негизги региондогулар болсо финский домдор деп кызыгуусу көп буюрса. Нарын жактан көп чалып атышат. Талас жактан аябай кызыгып атышат да. Сууга ыңгайлаштыргандыгы үчүн да балким ошол. Андан тышкары дагы биздики бул деген эме да, легкий конструкция деп коебуз да. Бул фундаменттен баштап үнөнүп баштайт да. Анткени деген фундаментте чоң фундаменттин кереги жок. Чакан эле фундамент коебуз. Ошонун үстүнө үйдү куруп кете беребиз да. Өзүбүз деле куруп кете берсе болот мындай. Менин оюмча баасы да өтө ыңгайлашкан да. Айтып кетсек, биз кайсыл региондо болбосун үй если эгер кардар бизден толугу менен үйдү заказ кылган болсо, бүт киремден 45 күнөн кирип жашайм десе, биз аны 45 күн ичинде бүтүрүп кетебиз да. Метр квадратына $250 эле тегерегинде айланып калат да. Демек, баягы чоң үй салып 5 жыл салгыча 45 күнүн ичинде бүтүрүп кирип кетсе болот. Бүтүрүп кирип кетсе болот. Улам байке, сизге суроо, ушул үйлөрдү баягы жер там кылып гана салбастан, баягы кош кабаттуу кылып да салганга мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Ушул туурасында белгилеп өтсөңүз, өзгөчөлүгү эмнеде мунун? Бул үйлөрдү 4 этажга чейин салса болот да. Именно өзүнүн технологиясын соблюдать этипчи. Жылуу болот, кайра эле. Баягы кооптуу учурлар болбойбу? Баягы этаж кылып, кабат кылып салганда. Жети тирөөдө ушул азыркы учурда канча кабат кылып салдыңыздар? Азыркы учурда двухэтажный үйлөрдү салып атабыз да. Анан кийин не только эконом класстагы адамдар заказ
бизнес класстагы адамдар да заказ берип атат. Анткени колунда бар адамдар дагы жактырып баа берип ушул үйгөчү ушул технология менен бизнес кылганга дагы лайыктуу экен деп көп заказдар келип атат да азыркы учурда. Сиз толтуруп кетем да. Мындай да, негизи кооптуу маселеси боюнча айтып атпайсызбы? Негизи Японияда, баарыбыз билебиз, Япония аябай жер титирөөгө мындай көп болгон мамлекеттердин бири да. Мамлекет өзү рекомендация берет экен да, ушул технология менен салгыла депчи. Себеп биздин технология мындай болот да. Могу фундамент да, мен условно айткандачы. Фундаменттин үстүнө биз брус жасасабыз да, брусту анкерный болттор менен фундаментке бекитебиз. Бекитип туруп анан брустун үстүнө панелдер кийгизилет да. Ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын брустар кетет да. Ошондо үй толугу менен токулуп чыгат да. Жер титирөө болгондо демек абдан жакшы туруштук. Да, кыймылдайт дагы, бирок кайра ордуна келип калат да. калыбына келет. Калыбына келип калат да, эч бир өзгөрүү болбойт да. Үй урап калбайт да. Ураса анда фундамент менен кошо мындай жулуп түшүш керек болуп калат да. Андай учур менин оюмча болбойт да. Канча балдык жер титирөөгө туруштук? Канадада испытания жүргүзүптүр, эң чоң испытания. 6 этаж үйдү ушул технология менен салынган. Видеодо YouTube'дан издеп көрсөңөр табасыңар. 6 этаж үйдү 7 балга титирөөгө текшерип көрүшкөн да. Эч нерсе болгон эмес да. То есть это 6 этаж үй да. Ушул технология менен курулган. Бул технология менен курганда биз билесиңерби, перекрытие деп коет го, биринчи этаж менен экинчи этаждын полу. Ошол жери болсо, негизи бетон менен кетишет да. А биздики болсо өзү эле кете берет кайра. Панель бир эле учурда сиздин дубалыңыз болуп кете берет. Ошол эле учурда кайра экинчи этаждын полу болуп кете берет. Бекемдилигине Бекемдигине мындай да, бекемдиги боюнча вертикальный, анан горизонтальный нагрузка деп коет строительстводочу. Вертикальный нагрузка деген это несущий стеналар дубалдынчы. Дубал квадрат метрине 10 тоннадан ашык вес көтөрөт да. Ал эми горизонтальный нагрузка мындайынан жатканда биринчи этаж менен экинчи этаждын эмеси ортосунда. Бул болсо квадрат метрине 2 тоннага чейин вес көтөрөт да. А мамлекеттик ГОСТ боюнча 450 килограмм да. Биз ГОСТройдон официалдуу түрдө сертификат өтүп атканда бизге келип туруп, панелди коюп туруп, панелдин үстүнө кандай десем, ар кандай нерселерди коюшту, салмактуу коюшту, салмак берди да. 1 тонна 100 килограмм бергенде биздин панель эмесин жоготкон жок да, формасын жоготкон жок, то есть кийилген жок, эч нерсе. Демек, баягы жөнөкөй көрүнгөн баягы панель эч кандай эмесин жоготкон. Бул жерден эң баса белгилеп кетчү нерсе бул панелдин бул ушундай туруштукка беришине бирден бир себепкер болгон бул пенополистирол да. Пенополистирол деген бул пенопласт, пеноплекс эмес да. Бул деген экструдированный пенополистирол деп коет да. Мунун физикалык характеристикалык такыр башкача да. Кыргызстанда азыркы учурда курамы башкача экен. Курамы башкача да. То есть бул пайда болушу да башкачараак, жана физикалык характеристикасы да башкачараак да. Айтып кетсек, Кыргызстанда бир эле компания бар, ушул пенополистирол чыгарган. Биз ошол компанияны сатып алабыз да. То есть ал компаниянын сертификаты бар да. Караңыз, пенополистирол келип отурду дагы, биз 20% плотность менен пенополистирол колдонобуз. Демек, үйдүн ичинде турган эме пенополистирол катуу болот да. Бекем болот. Тыгыздыгы жакшы. Бул тыгыздыгы абдан жакшы экен. Анан деги эле ушул бул жактан дагы көрүп өттүк. Анан ушул үйлөрдүн чиймесин өзүңүздөр эле ушул жактан түзөсүздөрбү? Архитектурасы кандай болот? Архитектурасы мындай да, бул архитектурасы деген бул үйдүкү эң жакшысы кандай кааласа ошондой кылып кете берсек болот да. Анан эң негизгиси биз негизи архитекторлор бар биздечи. Бирок биз үй кардардыкы болуп аткандан кийин кардар жашайт да ал үйдөчү. Карда бала чакасы өзүнүн сунушуна жараша кылып бересиз. Сунушуна жараша кылып кетебиз да. Биз колдон келишинче кардардан сурап атабыз. Сиз кандай каалап атасыз депчи. Анан кардар биздики мындай айтканда карлардан мен 3 комната каалап аткам дегендей сыяктуу айтат. Анан биз аны сунуштайсыздар ба? Мындай дорабатывать этип туруп анан бир жакшы бир проектке түшүрөбүз да. Жакшы. Улан байке, сизге суроо, ушул жанагы мен да тилим келбей атат, пенополистирол дедиңиз. Дал ушул баягы сууга чыдамдуулугу кандай, нымдуулукка? Жагында балким баягы формасын өзгөртүүбү, балким жанагы оорчулукка жакшы чыдайт экен, ал эми ушу сууга кандай чыдайт? Влагостойкий болот, сууну өткөрбөйт. Анткени сууга ал жакка киришке доступ жок болот да. Сырттын баары обшивать этилет үйдүн. Азыр тоже эмеге жараша да, акчасына жараша. Клиент мисалы азаныраак кылып бергиле десе, ошондой материалдар менен кылабыз. Материалдар да бөлүнөт эмес? Бөлүнөт да, ошо баасына жарашачы. Негизи баягы ОСБ боюнча эле куруп калтырып койгон 1 жылдап, 2 жылдап турган объекттер бар. Куп-кургак татынакай эле ойдон турат да. Өзгөрүүсүз эч кандай. Ооба, анткени мен Россияда иштеп жүргөндө көп жылдан бери эле туруп калат да, например, акча келбей компанияга, анан кийин объекттер ошол эле боюнча туруп калат, эч кандай сыртты обшивать этилбейт, ичи да жасалбайт. Анан баягы ОСБсы өзүнүн качествосун жоготпой кармап берет да 1-2 жылчы.
Сиз Жаша. толтура кетсең. Бул сиз айтып атпайсызбы, муңдулукка кандай туруштук берет депчи. Баарыбыз билгендей, мындай природный условия деп коебуз го. Россиянын природный условиясы менен Кыргызстандык башкачараак да. Биз тоонун үстүндө болгон себептен Климаты башкача, рельеф Бираз башкача. кургак да биздикичи. Россияда муңдулук да. А бирок Россияда салып жүрүшөт да бул технологияны. Энкен дегенде ошол бул мындай да как термос катары выступать этет да. Пенополистирол менен жана сип панелдерчи. Сырттагы воздухту эмне деп койчу эле. Эми абаны суук болобу, жылуу болобу киргизбейт ичинечи. Үйдүн ичинде бир температурада да. Биздики Кыргызстанда эң чоң проблема бул кышында үйдү жылытуу да. Үйдү жылытууда эмне менен мындай эмнеге проблема туулат экен да. Ал деген стена муздап калат экен да. То есть дубал муздап калат дагы, сен үйүңдү жылытыш үчүн сен биринчи дубалыңды жылытыш керек экен да. А келтеген кирпичти жылытыш керек да. Анан көмүр жагып өшөт да. А бул технология менен салганда сен дубалды жылытыштын проблемасы өзүнөн өзү жокко чыгарат дагы. Сен үйдүн ичиндеги абаны эле жылытышың керек да. Ошондо кичинекей эле бизде 2 этаж салган байкелер бар. Кыштан биз 15 күн мурун барып байке менен жолуккам, айтып атат. Кышта обогревательди жылытпашты өчүргөн күндөр болду дейт да. Анткени терезенин күнүнөн эле кирип эле үй жылып атты дейт. Демек бул абдан баягы жылуулук жагына дагы чоң элдерге жардам берет экен да. Үйдү толук эле мындай аз күндө бүтүрбөстөн жылуулап турушка. Баса белгилеп кеткен нерсе, азыркы учурда Южный полюсте баары сулуккан болуш керек, Антарктидада депчи. Ал жакта 85 градуска чейин минус түшөт экен погодачы. Ошол жакка американский станция курулган. Эми мен ар бир сөзүмдү интернетке кирип, Google байкеден сурап тастап койсом. Демек абдан кызыктуу. Ошол жерге эл аралык станция ушул технология менен курулду. Азыр 85 градуска чейин түшөт экен да суук. Ооба, жылуулук жагынан мындай üşüyorsunuz da. Orada ушундай убакыттан учкан кош экен. Албетте бүгүн биздин дагы ушул эфирибиз жыйынтыкталып келатат. Анан жалпы ошо сиздердин иштериңиздерге ийгилик калып кетсеңиз албетте бул абдан эксклюзивдүү нерсе экен. Чынында эксклюзивдүү баягы курулуш десек болот экен. Компаниябыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Бүгүн бизге эфирге келип келгениңиздерге дагы жалпы жамаатыбыздын атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү таң берекеси программасын жыйынтыктамакчыбыз. Баардыгыңыздарды дагы бир ирет жума күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле мырзаларыбызды албетте бүгүнкү жума намазга барууну өтүнүп, ошондой эле баарыбыз чыгып кетебиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эске салат турган болсок, бүгүн күнгө карай жума. Эгерде кимде ким үйдө болбой турган болсо, туугандарыңыздарга, жакындарыңыздарга барып зыярат кылыңыздар, жайыл дасторконуңуздарды жайып, бир туугандарыңыздардын маанайын көтөрүңүздөр. Албетте жума күнү абдан бир дуалардын кабыл болушуна, ошондой эле Аллах Таалага жакындоого жана ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтып, Аллах Тааланын көп соопторго ээ болуп калууга эң чоң мүмкүнчүлүк десек болот. Ошондуктан баардыгыңыздар жума күнүндө көбүрөөк ибадатка, көңүл буруңуздарга чакырып кетебиз. Анда эмесе биз кийинки эфирден көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.